Ар бир обогревательдин бир эле бөлүгү мен мисалы дышатыйын алдым. Булар жаңы эмес да, эми айтканда 500 сомдо бир бөлүк. Ошондо ончтугу 5000. Гүлбү Анвар кызы каладагы Спутник ичи шаарчасындагы Манас көчөсүндөгү 82 көп кабаттуу үйдүн жашоочусу. Гүлбайым ал жерден 2 бөлмөлүү батир сатып алганына 20 жыл болду. Буга чейин үйүн электр мештери аркылуу жылытып келген каарманыбыз ушул тапта үйүн борборлоштурулган жылытуу тутумуна улатып жатат. 8ге 4000, по-моему, анан 6га 3000 төлөдүм. Анан батарея менен, труба менен муну майда чүдөлөргө 8000 бердим. Өздөрү алып келишти. Анан акысы ар бир батареяда 2000ден улап атат. Ошондо 6000, ишилип 30000дей, 27-30 000дей акча кетип атат. 2 комнат болгону менен кухняга, залга, спальниге коюп атат обогревательдерди. Ошого карабастан биз ошого аябай сүйүнүп, акчабыз кетсе дагы кышта кыйналбай отурайлы деп жасап атабыз. Гүлбайымдын айтуусуна караганда каттуу суук түшкөндө электр мечтери да үйдү жылытууга чамасы жетпей калат. Ананда суук болгонуна карабастан сыртка чыкканда сөзсүз түрдө өчүрүп кетүүгө туура келет. Анткени кышкысын өрттүн көпчүлүгү мына ушул электр мечтеринен чыгат. Андыктан ар бир үй ээлери кооптонушат. Обогревательди койгондон коркот элек, пожар болуп кеткен күндөрдө болуп атты, кээ бир жерлерде бизде эмес го. Ошон үчүн кечкурун жумуштан келгенде ошо зима-лето кондиционер койгонбуз, алар аябай кымбат. Бирок ушулар деле ысталбай, кухняларыбыз болсо ремонттон кийин кышында кээ бирде плесень басып, анан ремонтторду тез жасап турдук, аябай кыйналдык. Дом боюнча кыйналып, ушул 2 жылдан бери биз аябай сурандык, аябай сүйүнүп атабыз, кубанып атабыз. Манастагы 82 көп кабаттуу үйдө 40 батир бар. Ал жердин жашоочулары 2 жылдан бери борборлоштурулган жылытуу системасына туташтыруу аракетин көрүп келишет. Анткени кышында электр энергиясына кеткен төлөм көп болуп кеткендиктен айрым үй бүлөлөр бир гана бөлмөнү жылытып отурууга туура келет. Бизде мисалы үчүн светте кымбат, ошон үчүн мурун ушуга чейин биз немеде бир комнатаны эле ысытып отурчубуз да. Азыр биз ошон үчүн мына биздин рядом мына 7-дом былтыр киргизди. Аябай жакшы ысыйт экен, ошого байланыштуу мен дагы элдердин институциянын көрсөтмөсү менен, сунуштары менен мен ушу жылуулукка барып, арыз жазып, анан быйыл ошо сунушубуз ишке ашты. Кудай кааласа киргиздик бул жака. Бул жылы Жалал Абад шаарында кышкысын электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу максатында 15 көп кабаттуу үйдү борборлоштурулган жылытуу тутумуна туташтырылууда. Азыркы тапта пландаштырылган иш-аракеттер кызуу жүрүп жаткан кезде. Ал эми шаар боюнча 17 отказан болсо бардыгы кышка даяр дейт тиешелүү адистер. Биз быйылкы 2021-2022 жылуулук мезгилине 15 көп кабаттуу үйлөрдү кошуу пландалган. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Андан тышкары биздин отказандар бардыгы уже ремонттон өтүп бүтүштү. Азыр кышка даярдык кылып ошо баягы биздин складтарга көмүрлөр уже түшө баштады. Пландаштырылган мезгилде түшүп бүтө турган болуп атат. Мазут дагы, көмүр дагы. Жалал Абад шаарында жалпы 217 көп кабаттуу үй болсо, анын 57си борборлоштурулган жылытууга туташтырылган. Мындан сырткары 8 бала бакча, 2 мектеп жана мекеме ишканалар бар. Бул жылы аларга 2000 тонна мазут, 2200 тонна көмүр керектелет. Ал каражаттар азыркы учурда ташылууда. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Жалал Абад шаары.